сайкал менен Эрнест кызгануудан ажашканбы? Өзгөчө стили барарчы, кыз сайкал менен Эрнесттин ажашып кеткени маалым. Булардын ажашуу себептери көпчүлүккө табышмак бойдон калган. Жаш жубайлар бул тууралуу коомчулукка жарыя кылган эмес. Көрсө кыз сайкалдын ошол кездеги жолдошу Эрнест мурунку сүйгөн кыз менен түшкөн сүрөтүн жеке баракчасына чыгаргандыгы ажыр жолго түшүүгө себеп болгону айтылууда. Бул сүрөттү көргөн Инстаграмдын катталуучулары Эрнестке карата терс пикирлерин билдирип, ажашууга себепкер өз экенин айтышууда. Ошондо бул жаш үй бүлө кызгануудан улам ажашканбы деген суроо туулат. Маалымат булагы Заманча Киткейжи. Асель Кадырбекова депрессиядабы? Элге белгилүү адамдардын жашоо турмушу дайыма коомчулуктун көз алдында турат эмеспи? 1-2 айдан бери ырчылар Нурлан Асип менен Асель Кадырбекованын таарынышып жүргөнү көпчүлүккө талкуу жаратууда. Жакында эле эне статусуна ээ болгон ырчы Асель Кадырбекова кызын багып, чыгармачылыктан алыстагандай. Ошентсе да миллион катталуучусу бар Инстаграмда активдүү турат. Албетте мындай катталуучулар менен Инстаграм баракчасынан жакшы каражат табат. Анын ар бир жазган посту талкууга алынат. Ал кечээ эле төрөттөн кийин депрессия. Эмне үчүн бул нерсе болуп жатат? Баары жакшы, бактылуу мүнөттөр. Кызым күндөн күнгө чоңоюп, кубанып жатат. Бирок деген суроолору билдирүүсүн калтырган. Аселдин мындай билдирүүсүн ар ким ар кандай кабыл алып, жакшы да, сындап пикирлерин калтырышты. Мурда жагымсыз сөздөргө анча маани бербеген Асель айым бул жолу аны сындагандарга "Көрбө анда, менден чыгып кет. Өзүңдү да, менин да нервимди кетирбе" деп жооп калтырды. Маалымат булагы Заманча Киткейжи. Баястан менен Зульфия Алансарова жентектөө өткөрүштү. 1 сентябрда реперчиси Баястан менен бийчи Зульфия Алансарова июнда төрүлгөн кызына жентектөө өткөрдү. Бишкектеги белгилүү бир тойканаларда өткөн жентектөөгө жакын туугандары эле чогулган. Бул жентектөө менен катар агасынын 2 уулунун да сүннөт болгон. Эки тойду жалаң туугандар, кудагыйлардын коштоосунда өткөрүшкөн. Эскерте кетсек, өткөн жылы 11 августта Баястан менен Зульфия Алансарова экөө баш кошушкан. Ал эми ушул жылдын 3 июнунда Нарина аттуу кызды болушкан. Маалымат булагы Заманча Киткейжи. Өзүңүз сүйгөн спортчуга ставка коюп, акча утуп алыңыз. Жөнөкөй регистрацияны тандап, пополнить счетко кириңиз. Арлан аркылуу акча толуктап, миллиондогон утуштарга ээ болуңуз.